Сіздерге мен азыр бир 20 мүнөттөй Кудай буюрса туура түшүнүүгө аракет кылабыз. Ата эне, мугалим, окуучу, агай кандай болуш керек туурасында. Аны биз кайсы нерсеге салабыз? Эки нерсеге. Биринчиси биздин динибизге, экинчиси биздин каада салтыбызга салабыз. Эмне үчүн дегенде, сиздер билсеңиздер керек. Адам баласы канчалык илим билим алса деле, космосто учуп жүргөн болсо деле, бирок анын жүрөгүндө баягы коркунуч, Кудайдан коркуу, уялуу болбой турган болсо, ошондой баягы жерде айтканда эл эмне дейт деп кичине болсо каада салтты карап койгун, бул жагы мындай болуп калбасын, баландайдын уулу, баландайдын кызы деп койбосун деген сезим болбой турган болсо, анын алган илиминен эч кандай пайда бербей турганын жакшылап билишибиз керек да. Эмне үчүн андай? Анткени себеби сиз менен биз бир коомго байланганбыз. Кур'ан, хадиске карап көрүп турган болсок, биз коомдук жандык болуп эсептелебиз. Коомдук жандык десе биз айванга турабыз. Анткени жаныбарлардын ичиндеги ашрафил мындай эң улуусу, эң сулуусу, эмне үчүн сулуусу деп атам? Анткени себеби биз жиндерден дагы, периштелерден дагы сулуу болуп эсептелебиз. Алла бизди өзү жаратып, өзү кудурети менен жаратып, анан кийин жанды дагы өзү үйлөгөн себептүү биз башка жаратылган махлуктардын баардыгынан өйдө турабыз. Дагы бир нерсеси, бизде акыл бар, ошондон экинчиси сезим бар, үчүнчүсүндө болсо бизде негизги тандоо бар. Анткени калгандарында болсо бул нерсе жок. Эмне үчүн? Анткени себеп Алла Таала бизге жакшы көргөн себебинен ушундай кылып жараткан экен. Адамдар ар нерсени издешет, бирок ошол нерсени үч нерсеге салышат: акылына, сезимине, ошол мисалы өзүнүн тандоосуна, туурабы? Мисалы бирөөнө кызыл жагат, бирөөнө жашыл жагат, бирөөнө ак жагат дегендей, ар бир адам өзүнүн жолун издеп таап, ошого жараша жооп берет деп айтабыз. Анткени Алла Таала астагфирулlah кул ла юсибана илля ма катабаллаху лана деп айтып, ey Мухаммад, айткын, ар бир инсанга анын жазылган гана нерсеси болот деп. Демек, айта турган нерсебиз сиз менен биздин дагы жакшылыгыбыз, жаманчылыгыбыздын баардыгы тең жазылган деп айтып, кыргызча айтканда качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. Ошондой эле Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы кыймылдабайт деп ата бабабыз айтып келгендей, бул баардыгы келди. Мындай айтканда бир жолду карманышыбыз зарыл экенин билгизет. Машалла. Демек, бул кириш сөзү ушул болду. Айта турганыбыз эң биринчиси, баардык мактоолор Аллага болсун, анын пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгондон болсун. Биз эки нерседе бир дин болот. Эки нерсе кошкондо дин болот. Канча нерсе экен? Эки нерсе. Машалла. Доску жок. Биринчиси бул сиз. Мына ар бир адам, аял, эркек, бала баардыгы тең, мындай айтканда биринчи эсептеп. Анткени себеп сиз жок, диндин кереги жок. Туурабы? Сиз жок, мындай айтканда диндин кереги жок. Ошонун себебинен биз личность деп айтабыз. Же болсо сиз. Сиз деген сөз эмне экен? Бул эң маанилүү аспект. Анткени себеби адам баласы өзүнүн кадыр баркын, ким экенин билиши зарыл экен. Мен башында кириш сөздө бул жөнүндө түшүндүрүп койдум. Экинчиси бул адеп. Эмне үчүн? Адеп болуш үчүн ал бир нерсеге негизделиш керек экен. Мындай айтканда, буна боуреки, мынакей суу бөтөлкөнүн ичине куюлду, туурабы? Аны крышкамен жапты, анан биян айкөл деп жазып койду. Ошо менен бул белгилүү болду. Жогорку категориядагы жаратылыш ичи суу, анын аты айкөл экен. Бул мондай пластмасса турат экен, анан мындай жабылат экен. Бул высший качестводагы суу экен деп, туурабы? Демек, мында адеп болду. Кандай адеп болду десек, бөтөлкө зарыл болду, крышка зарыл болду, анын ичинде суу зарыл болду, туурабы? Мына ошол себептен мына биз мында бир нече нерсени алдык. Биздин адеп болуш үчүн биз эки нерсе болушу зарыл болуп эсептелет экен. Биринчиси Кур'ан, экинчиси сүннөт, пайгамбардын сүннөтү. Муну катыий, неоспоримый деп коебуз. Эч ким эч качан бул нерсени мындай туура эмес деп айта албайт экен. Эмне үчүн десе, анткени ал экөө тең улуу жаратуучу Кудайдын буйругу болгон себептен экен. Мына эки нерсе, сиз, анан адеп экен. Демек, биздин жашообуз эгерде адепке салынбаса, кыргызча айткандай аккан артынан суу агат дейт, туурабы? Демек, башынан баштап эгер арык боло турган болсо, сууну кое бере турган болсо, ал өз жайына барып табат деген сөз экен. Демек, биздин жашообузда эгерде адеп болбосо, жашообуз чачыранды болот экен. Илгертеден адамзат баардыгы жаратылгандан баштап эле бир адепке баш ийип келген болчу. Кээ бирлер айтат го, мисалы маймыл, аны адам,
маймыл менен адам экөө эки эле бөлөк негизиндечи. Эч качан мүмкүн эмес маймыл адам болуп калышы мүмкүн эмес, адам маймыл болуп калышы мүмкүн эмес экен. Эмне үчүн дегенде маймыл ал инстинкт менен болот, адам болсо акыл менен болот экен. Демек ар бир мисалса эми бул жагын карадык, эми экинчи жагын карасаңыздар, биздин ата бабабыз деле илгертеден эмне деп келген? Тигинин баласы калп айтпайт. Тигинин баласын карачы деп адамдын бир баалуу бир сапатын карап келген экен. Адам сапаты менен болот. Мисалы деле араңарда деле бирөө намаз окуган бирөө боло турган болсо, жоолук салып жүрө турган бирөө боло турган болсо, эгерде көчөдө бирөө менен сөгүшүп аткан болсо, сен да сөгүшөсүңбү? Сага да болобу дейт го. Же болсо мындай айтканда бирөө жоолук салынып алып эле көчө сигара чеге турган болсо, тамеки чеге турган болсо, бул болмок беле. Сага болбойт да дейт туурабы? Эмне үчүн эле адамдын сапаты бул туура эмес экен деген туурабы? Демек адамдар качан акылы менен бул туура же туура эмес дегенди чече алса, демек ал адамда ыйман бар деп эсептейт экенбиз. Ыйман бар экен. Ыйманы барган адам жакшы, анан жаман нерсени айырмалай алат экен. Ыйманы жок адам болсо, эмнеге что естественно, то не безобразно экен. Ал айтат экен да, эмне болмок эле бул нерсе деген болуп аткан эле нерсе да, боло турган нерсе дайыма болот деп айтышат экен. Ошонун себебинен биз кээ бир убакыттарда жанакындай адамды баалаганда адамдын акылы менен баалайбыз, туурабы? Эми акыл менен баалаганда болсо биз болсо мындай кылабыз. Имам Суюти рахимуллах деген чоң бир аалым өткөн. Ошол эки аалым азыркы мезгилге чейин имам Газалинин, имам Ас-Суютинин ошол адамдардын китептери дүйнө жүзүндө Оксфорд, Гарвард деген чоң окуу жайлар бар, билсеңиздер керек. Дүйнө жүзүндө эң белгилүү, ал жерде бүткөн адамдар эч качан дүйнө жүзүндө $100,000 мындай кем айлыкка иштебейт. Мына ошол жерлерде ушул именно ушул исламдагы эң чоң аалымдар болгон имам Суюти менен имам Газали рахимуллахнын экөөнүн китептери ушул мезгилде эмгектери ушул мезгилге чейин окутулат. Фальсафа, философия, логика, ошол мезгилде жанагындай бир адамды таануу, психологиясы жана бүт ушул именно ушул эки адамдын китеби ушул мезгилге чейин окулуп, адамдар бизди таанып келатышат. Эми бул жерде айтайын деген нерсе эмне экен? Бизде болсо ошо имам Суюти айтат, адамдын ыйманы канчалык болсо, акыл деңгээлинде ошончолук эсептелет экен. Адамдын ыйманы, Кудайга болгон ишенүү. Ыйман дегенде негизи Кудайга болгон ишенүү айтабыз. Кээ бирлерин айтышы мүмкүн эми мен сиздерди азыр Кудайга ишенгиле, пайгамбарга ишенгиле деп айтканы келген жокмун. Чын айтып коюшум керек. Мен болгон нерсеси мындай 3 негизде айтайын деп айтып атам. Биринчи силерге диний өгүттө, анан кийин салтыбыздын өгүттүндө, андан кийин биз кандай болушубуз керегин өзүбүз чече турган деңгээлде. Биз айтайын деген нерсем ар бир нерсенин мындай пайдубалы бар. Мисалса Боғыл эки мектепти 68-жылы байкем айтып атат, 68-жылы курулган экен. 68 жылдан бери мен айтып атам, бул агай айтып атат, мисалса терезелерди оңдодук, эшиктерди салдык, мына ондой ремонттолду тийинде. Мен айтам, мунун сөөгү жакшы экен да десем, айтып атат, ооба мунун сөөгү жакшы. Эми анча мынча оңдоп койдук да туурабы? Ошондой эле биздин илгертеден кыргыз элибиздин жашап аткан мындай жашообузда биздин сөөгүбүз ак сөөк болуп эсептеле беребиз. Ак сөөкпүз, чыныгы адамдарбыз биз. Биз тоодо жашаганбыз, күчтүү тамактарды жегенбиз, эң мындай айтканда сулуу жерде жашаганбыз. Биздин өзүбүздүн көчмөндүк эме салттарыбыз бар, каадабыз бар. Биздин жашообуздун өзүнүн негизги булактары мындай сөөгү таза. Болгон эле нерсеси бирөө келди дагы, европейский келди дагы, жок, бул терезеңе жарабайт деп мынтип боякчаны оңдоп кетсе эле, элдер чын эле деп туруп эле ошол акчага ооп кеткен да. Буян келди да, бир американец оңдоп койду. Бул ошентип терезелер көбөйүп кеткенде, ар кайда оңдой бергенде, эмне болду? Сөөгү калды дагы, бирок ойдун баары чачырап кетти. Ойлор чачырап кеткенде, анан биз азыр бул молдо туурабы? Же тиги туурабы, агай айтып атканы туурабы? Же тиги тура адамдардын баары мээси айланып калган. Азыр эмнени туура экенин да билбей атат кээбилерчи. Бирөө айтып атат, туура молдоке туура айтып атат. Дейт да. Анан кийин бирөө келип айтса, боо туура айтып атат окшойт деп адамдар эмне экен? Сөөгү таза. Бирок терезелер бөлөк да. Башкача ремонттолуп калган. Бирөө жол салыш керек десе айтып атат. Бирөө жок, мен современный жашайм деп атат. Бирөө сакал койсо, атаң сакал койгон эмес деп атат. Бирөө баласы мисалса мечитке барып калса, бир эле молдо үйдө жетет деп атат. Бирөө мисалы кыздары жол салып койсо, кемпирдей болбой чеччи деп атат. Эмне үчүн? Анткени ар кайсы эшиктерди карап алганбыз.
Түшүнөсүздарбы? Демек бул жердеги ыйманыбыз канчалык болсо, акылыбыз ошол дегенибиз, кайсы терезени карап атасың? Жашооңдо эгерде кайсы терезени карап атканың белгисиз болсо, анда сиз менен биздин жашообузда субханалла башаламандык башталат дагы. Анан кийин бул жерде мектепте мугалимди сыйлоо, агайды сыйлоо, ата-энени сыйлоо, баланын ордун билүү, кыздын орду кандай экенин билүү деген нерсе түп тамыр менен эмне болот экен? Жок болот. Азыркы мезгилде чоң бир проблема бар. Мен өзү практик молдо болуп эсептелем. Күнүнө мисалы алса бери болбой калганда 100 же 200 адам менен сүйлөшүп, ошо адамдардын жоопторун берип турган адаммын. Эми айтайын десем, азыр бири-бири менен эмнекен сөз табышпоо, келишпестик бар. Кандай десе, мисалы, мынакей көп ата-энелер өзүнүн кыздарын түшүнбөйт. Көп ата-энелер өзүнүн балдарын түшүнбөйт. Түшүнө албай атат. Анан мугалимге айтып атат, сени бербедим, тарбиялабайсың. Мугалим айтып атат, мен бул мектептин ичинде тарбиялап бере алам, бирок үйгө барганда өзүң тарбиялап албайсыңбы? Деп экөөнүн ортосунда да прецедент пайда болду. Же болсо түртүшүү, ким туура? Мугалим туурабы, же болсо ата-эне туурабы? Кайсы бала туура, кайсы бала туура эмес? Мына кара. Демек бизде поколенияны эки бөлүп койдум азыр. Лузерлер, анан нео. Азыркы тил боюнча лузер, анан нео болуп эсептелет. Лузерлер булар кимдер десе, булар баары бир. Буларда максат жок. Жаш бала максаты жок. Ким болосуң десе, билбейт дагы деле болсо ким экенинчи. Ким болот, мисалы, агроном болобу, же болсо ат багабы, жер иштетеби, же шофер болобу, же таксист болобу, же болсо дагы кайсы илимди жакшы көрөт, билбейт. Ал келиш керек дагы, сага отчет берип коюш керек, болду. Немишай. Жашоосунда болду, бир соткасына кирет да бүттү, өзүнүн оюну менен пабжда эле отуруш керек. Тарс ат тигине деп сок болду. Башка бул лузерлер, булар мындай айтканда лузерлер булар. Булар жашоосу бүттү уже. Бул балдарды тарбиялаш өтө оор болуп бардат. Буларды жанакындай билсеңиз керек, 72-жылы чоң бир Джордж Уайт деген бир профессор крысалардын бардыгын бир комфортный состояние алып келип туруп, анан жашоосунун баарын ордуна койгондо, аларда көбөйүү башталган крысаларда. Барго келемиштер аябай көбөйүп баштаган. Ошол мезгилде келемиштердин бардыгын тең ал карап көргөн. Анан бир нече убакыттан тамак аш көп болгондон кийин тамакты бар бир нечеси басып алып туруп, баягыларга бербей бөлүп берип баштаган бар келемиштер. Ошондо алардан мындай жанагындай таарынгандар, таяк жегендер общество бөлүнгөн болчу. Тамак көп, бар нерсе бар, бүт нерсе бар. Анан үстүнө чыгып алышканда кээ бирлер эч кимге мушташкысы келбейт, эч кимге талашкысы келбейт, берген нерсени жейт, болду. Мына алардын кооздор, сулуулар да өзүнчө чыгып калган болчу. Ошентип отуруп, келемиштер бири-бирин жеп отуруп, талкуулап жок калганда, баягы жер үстүндөгүлөр калып калыптыр. Баягы өзүнчө калып калган баягы келемиштер. Анан аларды алып келип туруп койгондо, аларда карабайсың, биринчи көбөйүш деген нерсе болгон эмес. Алар үчүн эркек менен аял жашаш керек, балалуу болуш керек, тамак табыш керек, балага үй салыш керек деген нерсе жок калган. Анан кийин бир нече убакыт ал көбөйүш жок болгондон эмне болду? Акырында естественно бүтөн бала кадимге жок болуп өлүп кеткен болчу. Муну деградация деп айтабыз бизчи. Эгерде илимий темада айтып турган болсокчу, азыр мына биз ушул нерсеге коомго келдик. Ошол лузерлер пайда болду. Алар курсагы ток, кийими бүтүн, ата-энелер кантип башкарарын билбейт, эртең менен тамакты жейт, кечинде тамак жейт, түнү бою жатат, уктайт, анан эч кимге эме кылбайт. Максаты жок балдар пайда болду. Биз ошол эмезде максаты жок кыздар пайда болду. Алар дагы кадимге эле эмнекен, эртеден кечке чейин телефону болсо, телефонун колунан алып кое турган болсоң, ал сени эмне кылат экен? Бүттү, сени менен номер один душман болот ал. Сени жек көрөт, телефонун алып койгондо эле бүттү экен. Ал уже мындай айтканда жашоосу түгөнүп калгандай болот да, максаты жок болуп калат. Анткени жашоосу күнүмдүк 1 мүнөттүк релстерге, 1 мүнөттүк постторго ошого көнүп калган. Анын мээси 1 мүнөттөн ары ашпайт. Эгерде Солженицин, Толстой дей турган болсок, Касым Тыныстанов дей турган болсок, Чыңгыз Айтматов дей турган болсок, мындай ага мындай карап туруп, как будто биз ага мындай бир чоң бир үйдү көрсөткөндөй көргөт да. Мындай эмеси жок да, кыска. Бүгүн курсак тоюш керек, бүгүн нерсе болду. Түшүнөсүздарбы? Экинчилер булар неолор. Жаштар не балдарыңарды силер сорттоп алсын деп атам биринчичи. Кимди жөнүндө айтаарымдын алдында силер сорттогула. Сиздин балаңыз нео же болсо лузерби? Эми карагыла, неолор эмнелер болду? Булар окуй турган болду. Булар үчүн биринчи максат тил билиш керек. Полиглот болот.
Экинчиси, булар китептерди окушат дагы, анан ошонун негизинде илимдин негизинде жашоо курганга аракет баштайт. Алардын максаты бар, бизнес кылыш керек, капитал орнош керек, жашоонун алдын алып келиш керек, алдын ала түзүш керек, карьера куруш керек, жашоонун ордун алып келиш керек. Мен момундай үйдө жашагым келбейт, момундай жашоодо жашагым келбейт, мен башкача жашашым керек деген балада амбициялар бар. Амбиция деген нерсе ошондой бир үмүт менен аракетин кылат. Колунда жок, нөл автоматически атасы алкаш болушу мүмкүн, энеси алкаш болушу мүмкүн, нөл эчтеке. Мындай азыркы заманда айтканда совсем такыр эле кедей болушу мүмкүн, бирок ошол балада амбиция бар. Аны айтат, кээ бир ата-энелер бар да, ал нерсени түшүнбөгөн айтат экен, балам сен менин колуман эчтеке келбеген болсо, кокотуйум жок болсо, сен каяктагы Оксфордду айтасың? Каякта нерсе? Биз ушундай балдардан бир 10 чактысын тандадык. Дагы алар менен сүйлөшүп баштадык. Сүйлөшүп баштаганда бир нече убакыттын ичинде ошол 10 бала алды Японияга чейин кетип калды. Колунда жок эчтекеси. Бирок аларда тил билүү бар болчу. Алардын аракети бар болчу. Биз аларга акча тыйын берген жокпуз. Биз аларга айттык, сен окуйсуң. Сен колуң керек билем. Сен ата-энеңдин сөзүн азырынча көңүлгө албагын. Бул жериңди мындай айтканда, орусча айтканда духуңду чүрбө. Дегенде ошол азыр 10 бала мисалы алса мындай айтканда мындай баарлашып каарлашып турабыз, бирок кадимкидей алдыда. Устаз эмне кылсам болот? Кандай кылсам болот? Жашоодо эмне кылайын? Дегенде аларга биз ошо поколение неону алдыга алып келип турган болсок эң жакшы болуп кетет экен деп мындай жыйынтыкка келдик. Мына азыр сиздер, ата-энелер, ошол лузерди дагы, неону дагы силер тарбиялап атасыңар азыр. Дин жөнүндө келе турган болсок, ошол лузерлерге диндин кереги жок. Алар бир күн мечитке барат дагы, 2 күн керек болсо капырдын сөзү эле. Бай башмырт диниңди арытып коймой. Нео болсо, ал бала болсо, сиздин айтканыңыздан чыкпайт бир. Экинчиси, сиздин оюңуз менен болот. Сиздин оюңузду аткарганга аракет кылат. Ошондой эле сиздин мечтаңызды мурунтан кылып жүргөн, мындай өзүңөрдүн адамдын мечтасы болот го, ар бир адамдын, эркек мисалы ата-энелердин мечтасы болот. Мисалы балам момундай болсо, кызым мындай болсо деп. Ошол ата-энесин дагы ой пикирин эске алып, ошончолук деңгээлде өскөнгө аракет кылат. Ата-энеден бир эле нерсе талап кылынат. Чарчап кеткен жоксарбы? Чарчап кеткен жоксарбы? Болду. Көбүрөөк сүйлөп баратсам токтоо дегиле, түшүнбөй калсаң токтоо дегиле. Мен түшүнбөй калдым дейсиң, макулбу? Ата-энеден бир гана нерсе талап кылынат. Канча ата-эне келди, кол көтөргүлө. Кол көтөрүлө ата-энелер. Уялбай көтөрүлө. Ата-энелер кол көтөрүлө. Мугалимдер деле көтөрүлө. Балаңар бар болсо көтөргүлө. Машалла. Бул жерде чоң бар ата-эне турабы? Эми силерден бир нерсе талап кылынат. Гапыр Мадаминов деген агай бар. Экөөбүз аябай сонунбуз. Агай аябай жакшы адам. Аны ал кишинин мындай методологиясы өтө күчтүү. Ал балдарды тарбиялаштан мурда ата-эне тарбиялаш керек деп айтат. Ошол үчүн биз бул ал кишинин айтып аткан нерсеси, ал пайгамбарыбыздын айткан нерсеси. Аз мындай айтканда сахабалардын айтканы, дин деген нерсе. Биздин динибиз ушунча универсалдуу экен, дин ушунча универсалдуу экен. Ислам эң жаңы дин, 1,5 миң эле жыл болду. Исламда эч бир нерсе примес деп коет, кошулма нерсе жок. Эч жерден эч нерсе кошулган жок. Анткени 1,5 миң жылдан бери адамдар бир гана канон менен жашап келди. Эч бир биздин историяда 1400 жыл, 1404 жыл эч бир согуш болгон эмес. Мүмкүн эмес. Бирок кийинчерээк ушуну бузганга аракет кылгандар гана исламды жаманатты көрсөтүштү. Исламды канча жаман көрсөтүштү, башка өңүттө жаман көрсөтүштү. Айтышты, булар террористтер, булар фанатиктер, булар жиндилер, артта калып калгандар, булар жашоону түшүнбөйт, билбейт. Бирок карасаңар, азыр силер кимди угуп отурасыңар? Артта калган фанатик, террористти угуп атасыңар силер азыр. Байкап атасыңар ушуну? Адамдар кайсы мезгил, качан болсун, кандай болсун, акыр түйүп барып туруп, эмнекен бир мындай бир бул дүйнө, о дүйнөнү түшүнгөн адамды талап кылышат экен. Ошол мезгилде субханалла, Алла Таала бизден иш алат деген сөз да бул. Мейли, ладно. Демек, динибиздеги нерсени айта турган айткан агай Гапыр Мадамин, мен бир сөзүн айтып берейин. Эме агайдык эмес, биздин Азирети Али. Барыңар билесиңер, кимдин аты Али? Небереңердин аттары бар Али деген. Кыргызча Алы деп айтат. Азирети Алы,
Авакир, Осмон, жана эме деген так Омор дегендер бардыгы тең бул илгертиден калган кыргыз тилиндеги эле аттар. Бирок кийинчерээк аттарын толук арабча айтып калды. Умар, Усман, Али деп айтып калбадыкпы? Мына ошол Азирети Аалы бизге кыямат күнгө чейин түшүнүктүү боло турган бала тарбиялоо методологиясын үйрөтүп кеткен. Бир эле сөз менен. Балаңарды өзүңөрдүн заманыңар менен эмес, балдарыңардын заманы менен окуткула деген. Мисалы азыркы мезгилде карасаңыздар, ата-энелер мына биз Советтер Союзун көргөндө айтат, биздин заманда бул жок болчу. Андан кийинкилер болсо айтат, эми биздин заманда жаңы чыккан болчу, анда 4-5 эле телефон бар болчу деп. Ана азыркы замандар айтат, эми балалардын заманы ушул болуп калыптыр, колдорун ала албай атабыз. Но бардыгы тең өзүнүн заманын айтат, бирок балдардын заманын эч ким айткан жок. Туурабы? Балдардын заманын эч ким айткан жок. Демек, биринчи нерсе, субханалла, ата-эне баласын эгерде не кылгысы келсе, мынакей, ата-энелер балаңарды вундеркинд кылыңар, балдарыңарды субханалла мында имандуу, адептүү, ахлактуу кылыңар келсе, анда бир нерсе кылышыңар керек. Дайыма балдарыңарга дайыма эң жакшы насаатчы болушуңар керек. Эң жакшы насаатчы. Кандай насаатчы дегенде эми карашыбыз керек. Мына Азирети Имам Газали өзү бала тарбиялоо китеби келген. Ошол жерде баланын 12 жаштан кийин балдарыңар менен дос болгула деп айткан. Дос. Кыздар менен подружка болосуңар. Бирок кандай? Эки насаатчы бар экен. Бир насаатчы шайтан экен. Ал айтат экен, мен эң жакшы насаатчылмын деп кулагына шыбырап келет экен. Ал анын подружкалары экен. Достору экен. Мисалы көп убакытта кыздар эгерде подружкаларын эле көрө турган болсо, бирок энесин укпай турган болсо, ал жашоодо бүттү. Жашоодо болгон жакшылыктын баарын жок кылат. Эгерде только досун угуп туруп, бирок атасын укпаса, эмне экен? Анда дагы ошол бала жашоодо кийин оор маселеге түшүп калат. Эмне үчүн десе, сиздин ата-энелер, силердин жашоодо тажрыйбаңар бар. Эмне жакшы биринчи түшүндүрүш керек, балам. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт балам. Ооба, мен сен досуңду тааныбаштырым мүмкүн. Бирок мен угушумча, ал бала тамеки чегет экен. Ал бала насыбай чегет экен. Ал бала мындай бир улам-улам милисага түшүп атыптыр балам. Туура түшүнүп атам сени. Ал досуң, сенин досуң, сенин жанында жүрөт, мектептеги. Бирок сен балам өзүңдүн деңгээлиңдеги баланы танда деп үйрөтүш керек. Ар бир адамга деңгээл бериш керек. Балага деңгээл беришке турган силерсиздер. Балам, мына сен китеп окуйсуң. Китеп окугандар менен дос болгонго аракет кыл. Балам, сен мынакей спортчусуң, спорт жагындагыга сен ушундай кылгын. Балам, сен мына мечитке барады, мечит жактагы балдар менен кошулгун дегендей, мындай айтканда балага багыт бериш керек экен. Насаатчы багыт берет. Эгерде сиз балаңызга багыт бере албай атсаңыз, балаңыз сизди ушунтип эле бересиңер деп кыйкырса, демек сиз дагы даяр, сиз айтып атасыз. Демек сиз балаңызды даярдай элек экенсиз. Сиз балаңызды дагы деле болсо даярдай элек экенсиз. Демек сиз балаңызга эми 3 шаг кылышыңыз керек экен. Биринчи шаг, сиз насаат кылып көрдүңүз, балаңыз укпады, кыздар укпады, ата-энелер субхана 3 шаг кылыш керек экен. Биринчиси, баласын түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Урушканга эмес. Баланы урушуп, сабап, тепкилеп эч ким оңдой алган эмес. Мен жакында түрмөгө барып келдим. Кудайым өзү сактасын. Желкемдин жон териси көрбөсүн деп коет го, желкем чуңкур көрбөсүн деп коет го. Субханалла, түрмөнү көрүп келдим ал жерде. Эми ал жерди көрсөк, мына Бишкекте деле тети эмеде Жалал Абадка чейин барып келдим түрмөгө. Аякка да сабак кылабыз, аякка барып турабыз. Анан барганымыздан кийин аяктагы нерсени көрсөк, кээ бирлер менен мындай баарлашып калсак, айтат да, мен жаңылыптырмын дейт. Жаңылыптырмын деп. Анан сурады, эмне болуп жаңылдыңыз десек, айтат субханалла, мен кичинемден эле жаңылыптырмын дейт. Мен ата-энемди уксам болмок экен дейт. Бардыгы мына фактически сурап келгенде, мен ата-энемди уксам болмок экен дейт. Көрдүкпү кандай? Демек ата-эне бул эмеде биринчи орунда экенин айтып атабыз. Демек сиз балаңызды, кызыңызды түшүнгөнгө аракет кылыш керек.
мисалга алсак, кызыңыз эч нерсени жактырбай баштады. Кыжалат элеп атат, нерв болуп атат, сөгүнүп атат, тамеки чеккенге чейин барып атат. Жол салынып алса деле эмнекен үйүндө агрессивный отношение кылып атат сизге. Эми сиз эмне, ай сен шүмшүк, келесо, акмак болуп калдың, сен келесо ал жол салынып алып деп, эмнекен бир нерсеге мындай айтканда байлабаш керек экен. Баламыз субханалла эмне алды, кичине бир аз туруп, анан кийин ага бир жакшы мындай бир насаат беренге аракет кылып. Түшүнүү жолу өтө оор. Албетте ал мындай айтканда бирөөнүн үйү чытырман токойго. Биз эмне кыла албашыбыз мүмкүн? Түшүнө албашыбыз мүмкүн экен. Бирок унчукпай кое алабыз. Бир нече убакытка чейин. Ошол мезгилде бир белек берип көрүү менен дагы бир субханалла. Бирок кээ бир убакыттарда мындай желкеден тарс бир чапкан пайдалуураак болуп калат. Билесиңер ушуну? Бул методду мен үчүнчүдө айтайын деген, бирок сразу өтүп кетти да. Эмне үчүн анткени себеби бала субханалла эч качан сизди түшүнбөйт. Анткени себеп сиз биринчи душман боло бересиз. Менин апам, менин атам мени түшүнбөйт. Мага эч нерсе кыла албайт. Менин болуп аткан маселемди чечип бере албайт деген нерсе болушу мүмкүн. Жок, сиз чече аласыз. Биринчи түшүнүүгө аракет кылыш керек экен. Экинчиси сөзсүз багыт бериш керек. Ар дайым. Анан үчүнчүсү тартипке үйрөнүш керек. Тартип деген кандай? Мисалы үйдө жумуштар бар. Мисалы бардыңыз, мал багыш керек болот. Мал бак жагындасыз, жер багытындасыз, механика жагындасыз. Же болсо мисалы бир балаңызга спорт. Биякта спорт эмеси барбы? Күрөш, бир эмелер барбы? Же таэквондо, же башка нерселер барбы? Жок, сабак эле. Жок, негизи айылда. Айылда бар. Жокпу же барбы? Катка барса. Мисалы араңарда эгерде ушунда отурган болсо, ушул нерсе шартты түзгөнгө да аракет кылышыңыздар керек. Анткени себеби бул билсеңиздер керек, исламда спортко аябай катуу көңүл бурулат. Демек, ушул спорт жагында субханалла мүмкүн берсе балага тартип, дисциплина катары киргизгенге аракет кылышыбыз керек экен. Мен айтайын деген нерсем эмне болду? Анткени үчүнчүсү бул сөзсүз баланы оокат кылууну үйрөтүү керек экен. Кыргызда жакшы сөз бар. Кылганың мен үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзү үчүн аябаш керек экен. Эми ал үшүп калат, бара ата сен кыла берчи өзүң эле. Балам баягы кызым тигинтип калат. Жок, андай эмес экен. Сиз бели ооруп калат, анан азыркы балдар слабый дебеш керек экен. Үч нерсе. Түшүнүүгө аракет кылыш керек, багыт бериш керек, анан эмне экен? Дисциплина үйрөтүш керек экен. Качан балада, кызда мисалга алса, мен багыт бергенде дайыма мындай деп айтам. Кыздарга кандай багыт бер? Кызым, сен кызсың, сен күйөөгө тиесиң деш керек. Бул нерсе, бул чындык нерсе да. Балам, кызым, сен деген окууну бүткөндөн иштешиң керек, анан бакча таап бизди бакышың керек деген. Жок. Бул сөздү такыр унуткула. Анткени кыздардын психологиясы эркектикинен айырмасынан эки эсе ылдыйраак болот. Эки эсе ылдыйраак болот деген нерсем эмне үчүн дегенде, мына карагыла. Керек болсо аял киши төрөгөндөн кийин агандан мындай төшүнөн чыккан сүт дагы эки эсе эркекке көбүрөөк берилет экен дагы, чыгат экен. Эркек төрөлүп калса, кыз төрөлсө бир эсе ылдый болот экен. Азыраак болот экен. Бул эмне үчүн дегенибиз, анткени кыз киши эркектен бир эсе дайыма слабая болот деген сөз. Алсызыраак болот. Ошол себептен качан түшүндүрүп айтып келгенде конкреттүү түрдө багыт бериш керек экен. Кызым, мына кыздарым мынакей артта отурасыңар, мектеп окуучулары мынакей. Кыздарым, силер күйөөгө тиесиңер. Унутпагыла, силер күйөөгө тийип, силердин максатыңар кандай десе, субханалла, ошол бир үйгө барып, ошол үйдү бактылуу кылуу. Ошол күйөөнү бактылуу. Бала төрөп, көп бала төрөп, машалла деген кыргыздар көбөйт деп коечу мен. Мен аз айтып аткан нерсемде кээ бирлер мындай болот. Мындан канча жыл мурун десем, мен өзү аябай элдер менен көп иштегенди жакшы көрөм. Бир нече жыл мурун мектеп окуучулары бизде билсеңиздер, шабдан, анан калмагачта мына дөң бар. Бизге барганда билесиздер. Ошол дөңнөн кетип баратсам, карасам толтура субханалла кыздар кетип бараттыр. Мектеп окуучулары. Анан устаз, ассаламу алейкум, мен де ушунда көндүрүп койгом, айылымда бардыгы тең ассаламу алейкум дейт. Тааныбы, тааныбайбы, ассаламу алейкум. Ошол эле мезгилде бизди деле учурашып келгенде, ассаламу устаз, деле кызы да ассаламу алейкум, баласы да ассаламу алейкум дейт да. Кээ бир саламатчылык деп кое берет, эч нерсе эмес. Айтайын деген нерсем эмне экен? Бул сиз менен биз баягы көп убакыттарда саламды деле унутуп коебуз да.
Таанысаң салам бер, тааныбасаң эмне албай деп турам. Бизде андай эмес. Анан ассаламу алейкум устаздык, ва алейкум салам. Кыздарым дедим. Силер күйөөгө тийишиңер керек. Силер турмушка чыгышыңар керек. Устаз, мен иштейм, мен ушундай кылам. Ооба деп атам. Иштегенде күйөөңөргө тийгенде иштейсиңер деп атам. Келелдиңерче иштейсиңер. Кайнененикине келесиңер, келелдиңерче иштейсиңер десем, жок устаз, биз деген ушундай кылабыз, тигиндей кылабыз. Деп анан мен өзүмдүн вазипамды аткарып койдум, молдолук. Мындай инсандык вазипамды аткардым, мен акылына салдым. Мен азыр эле силерге да акылыңарга эле салып кетип бартам. Азыр мен сурабайм кайра силерди. Бул канчалык деңгээлде түшүнсөңөр, ошол деңгээлде барып, ушуну амал кылып көргүлө. Кадимкидей субханалла, ушуну бир ай тынбай эле кыла берсеңер, бир айдан кийин ушундай келесоо балаңда субханалла орнап келесиз. Эң эле жөнөкөй методология. Караңыз. Анан ошентип айтып коюп, кетип калдым. Ишенсеңер, мындай 20 жылдан кийин баягы эмелер чогулуп калышты, классташтар. Анан ошол эле дөң чогулуп кетип барышкан экен. Анан кызы, ассалам устаз, алейкум салам. Ой кыздарым, машалла силер, сен канча балалуу болдуң? Сен канча бар башын жерге салып, устаз, күйөөгө тийелекпиз дейт. Анан айтатам, эмне? Устаз, билесизби дейт. Сиз айткансыз ушу дейт. Биз ошондо баарыбыз тең шерт кылып туруп, устаз айткандай кылбай күйөөгө тийбейбиз дегенбиз дейт. Иштейбиз, биз момундай кылабыз. Устаз иштедик дейт, акча таптык, мына машинебиз бар, бардыгыбыз бар. Бирок Кудай бизге күйөө бербей койду деди. Суп-сулуу, татдакай. Караңыз кандай нерсе. Демек субханалла, багыт берүү келгенде дайыма жок деш керек экен. Ошол немесинде бекерин айтылбаса керек да, бардык нерсе ниетке байланыштуу. Мына артта турган кыздарым, ниетиңерге байланыштуу. Бардык нерсе ниетке байланыштуу. Ата-энелердин да ниетине байланыштуу. Эгерде балабыз Кудайым буйрса ордун табат десе, сөзсүз табат. Мындан бир нече жыл мурун бир байке менен сүйлөшүп калдым. Анан айыл киши айтты мага, молдоке, мен балам ушундай ДЦП билесиңер. Анан мен ал баланы билем, көрөм. Анан айтам, иншалла Кудайым буйрса ушу балаңыздан жыргайсыз десем, мен аябай жаман көрүп, эмне мен шылдыңдайсың? Баламдын кейпи ушул болсо, ДЦП билесиздер, мындай эптеп араң басат, бирок мээси. Анан мен балага ошол мезде бир нерсени, балам, мен де бир кичинекей китеп берип койдум. Муну окуп чыккын. Анан ал бала ушундай кылды, ал окуп чыкты. Окуп чыккандан кийин, анан качан жолуккан убакта кайсы китеп окуп атасың деп эле сурай бердим. Менин максатым бир эле болчу. Кайсы китеп окуп атасың? Анан баягы уга берген киши ушундай экен да. Адам өзүн уккандын кулу экен да, көрсөтчү. Көргөндүн кулу экен. Мен айтып аткан нерсемде сиздер ата-энелер балдарыңардан дайыма сурап турушуңар керек. Эмне кылып атасың? Эмне кылгың келип атат? Кайсы нерсени окудуң? Кайсы нерсени кылдың? Эмне үчүн мындай кылдың деген суроону берип туруш шарт экен. Эгерде кимден балаңарга суроо бергенди билбесеңер, анда силер илимсизсиңер, анда надансыңар. Балага сөзсүз суроо бергенди үйрөнүш керек экен да. Мына жанакы эң биринчи мына үчөн айтып турабы? Биринчи түшүндүрүш керек. Андан кийин багыт бериш керек. Үчүнчүсү эмне кылыш керек экен? Дисциплина, талап кылыш керек. Ошо талапты дайыма сурап туруш керек. Ишенесиңер, ошол бала, ДЦП болгон бала, атасына үй алып берди. Машинесин алып берди. Жашообуз сонун. Мына бул Бишкекте кадимгидей жашайт. Бирок ал деген ошол баласынан ДЦП деп, ал баласынан үмүт үзүп койгон болчу. Бир баласы бар да, ал бала үйлөндү. Ишенесиңер, даже балалуу болду. Bir adamdın жөн бир гана дайыма багыт берүүсүнөн. Агайлар деле, мынакей эжейлер, силер деле сабак башталганда дайыма мен силерге ишенип туруп жибердим да баламдычы. Мен агайларга, мына эжейлерге ишенем, мен аябай сыйлайм. Ар бир майрамдар болгондо, мисалы мен өзүм жеримдеги мугалимдерге апам, атайын бизден деп, мындай жанагындай белек печкектерди алып бардым. Мен каршы эмесмин, мугалимдерге жанагындай бир эмени беришти, подарка беришти. Мугалимдерге жанагындай бир дем мугалим күнүндө, мугалимдер күнүндө, керек болсо туулган күнү болсун мейли ошо мугалимдин. Жакшынакай бир подарка берип коюштан субхана мен качпаймын. Эмне үчүн? Анткени себеби мен баламдын жашоосу, мисалы эртең менен 8ден баштап күнүнгү саат 12ге чейин жарты күнү 10 жыл бою ошондо өмүрүнүн 3-төн 4-төн 1 бөлүгү ушу мугалимдин жанында өтөт.
Men misal alsa kээ бирде mugallimler mentiп tameki çek mekteптен жатса ыргыт тамекиң дейм. Ыргыт. Мен баламды тамекисин үйрөтүш үчүн жөнөтүп аткан жокмун депчи. Тамеки чегип турушат да. Тиги бала эмне карап турат экен? Караса агайы математикадан берет. Кыме директор тамеки чегип коюп турат да. Эмне кылат бала? Субханалла, уже muгалимдин этикасы жоголду. Бүттү. Бул мындай айтканда субординация жоголду. Бала менен muгалимдин ортосун тамеки байлап калды. Ошонун себебинен субханалла эмне экен чеге турган болсо, тигинде жашынып барып, качып барып субханалла керек деп ойлойм да. Анткени муну келатканда muгалим мынтип калчубуз. Мен акырында ушинтип калгам. Эмне үчүн дегенде анткени биз бүтүп аткан мезгилде мектепте аткан агайлар ушунчалык строгий болчу. Ушундай деңгээлде бар болчу да. Эми айтайын деген нерсе эмне экен? Багыт берүүдө биринчиси сүйлөп бар экен, экинчиси көрсөтүп бар экен. Имам Азам рахимуллага бир күнү бирөө баласын алып келиптир. Устаз, агай, ушу балама врач тауып бал жебе деди. Болбосо аллергиясы күчөп ушуна кычыт кылып кетип атат. Эмне кыларын билбей атам. Айтып коюңуз десе, айтыптыр, бар 40 күндөн кийин кел деген экен. Ошентип 1,5 ай өткөндөн кийин баласын алып келсе, бир эле сөз айтты. Балам, бал жебе. Десе, макул устаз, жебейм деп ошо бойдон бала жебей койгон экен. Бир нече убакыттан баягы белек кичкен алып алып, эми таарыныш болуп баягы келип, "О устаз, эми мурун 1,5 ай мурун айтып койсоңуз, балам айыкмак турбайбы?" десе, караңыз, ушундай дүйнө кыямат күнүнө бул окуянычы бардык мечиттерде, чоң залдарда бар жерде айтабыз. Бул эң маанилүү сөз. 40 күн мурун өзүм бал жечим деп айткан экен. Мен өзүмдү оңдодум. Анан кийин балаңа айттым деген сөз да. Демек, ата-эне дагы, muallim дагы, эгерде анын тарбиячысы, тарбиясында турган баланын, окуучунун эң жакшы тарбияны алышын, ошондой эле ушу мектепти даңгыраткан, ушу жээк айылын даңгыратып, ушундай бир дүйнөгө таанышын кааласаңар, анда ошол muallim, ошол ата-эне өзү тарбиялуу болушу шарт экен. Тарбия болуш керек экен. Кимде тарбия болуш керек десе, биринчи субханалла, muallim менен ата-эне экен. Бир күнү аалымдардын бирөөсүнө бирөө сүйүнүп, устаз, мен балалуу болмой болдум, Кудайым буйрса, эми баламды кантип тарбиялайын десе, балаңа канча болду десе, эненин ичинде 6 ай болуп калды десе, сен 6 ай кечигип калыпсың деген экен да. 6 ай кечигип калыпсың деди. Мисалы азыр биз дүйнө жүзүндө жөөттөрдү жаман көрөбүз, туурабы? Биз айтабыз эми кээ бирлер жаман көрүшү мүмкүн. Диний өңүт ала турган болсо, жөөттөрдү биз аябай жаман көрөбүз деп айтабыз. Эми болуп кетпесин силерге да, мен бир расизм же болсо жанагындай бир улуттарга бир нерсе кылгым келген жок, бирок негиз айтам. Мына ошол жөөттөр, ошол эле мына еврейлер деп коелу. Ошо еврейлер эмне экен? Балдарын үйлөнтөрүнүн алдында, кыздарды күйөөрүнүн алдында ушул заманда деле эмне экен? 40 күнгө чейин 40 күн, 1,5 ай бир дагы жанагындай бир жаман нерселерди эметпей тазалайт экен. Тамак бергенде каширный берет экен, каширный адал кылып берет экен. Каширный дегенди мисалы бизде мусулмандар жесек болот. Каширный деген сөз ал адал деген сөз. Алланын гана ысымы айтылат ал жерде. Ошол эме ошон кызга да ошондой экен. Анан кийин экөөнүн никесин кыйып баягы жашат баштайт экен. Анан гений айтышат да, генийлер каяктан төрөлөт? Генийлер ушундай эле тазалангандан төрөлөт. Бир да жолу калп айтпайт. Бир жана кылбайт, эми кийинчерээк ушуну кыла берет деген сөзүм жок. Ошон жашооланып келатат экен да. Бирок айтайын деген нерсем мисалы, атасы калпычы болсо, энеси калпычы болсо, атасы алкаш болсо, энеси алкаш боло турган болсо, андай баладан кандай бала чыгышы мүмкүн деп ойлошубуз мүмкүн да, туурабы? Кыргызда болсо автоматик мындай айтып койгон да, алма шагынан алыс түшпөйт деп койгон. Яблоко от яблони далеко не падает дейт. Орустар да айтып келиптир муну. Демек биз эмнени болчу ойлобогула? Жамандан эле бала жаман болуп калат экен. Жок, мен билем, алкаш, ууру, кески, жанагындай балдар азыр бедересе 7 жыл, 10 жыл окуп, аалым болуп кеткен азыр. Момундай сонун балдар бар. Бул болгон нерсеси, бул атага айтылган сөз, балага эмес. Эй, балаң сендей болуп калбасын, эсиңе кел деген сөз. Сендей болуп калбасын, сендей болуп субханалла алкаш болуп калбасын. Кой, эртерээк эле токтото бер. Кой, ушинтип калбасын деген эле сөз субханалла. Демек эмне экен? Ата-энелердин тарбиялуу болушу биринчи шарт экен. Сиз бирөөнү айтардын, бир нерсе баланы айтардын мурда, ушул нерсени кылыш керек экен. Мисалы мен билем, бизде болсо исламда
биздин ата бабабыздын жолунда мисалга алса, мен билишимче мурун мен тарыхта бир окудум эле, бирөөнө илимге берип, баласын бир кой берип окутуп, анан балдарын ушундай илим билимди кылышкан экен. Андан кийин дагы ушул нерсе келген. Ал эми шариятыбызда болсо, бир тамга үйрөткөн муалимге болгон окуя бар. Имам Азам рахимулла, биздин Ханафи мазхабыбыздын негиздечүсү. Мына ошол Имам Азам рахимулла бир күнү өзүнүн баласына келип караса, Фатиха сүрөсүн жаттаптыр. Анан 40.000 динар. Бир динар өзү 3 грамм 41 демке эме болот, миллиграмм болот. Ошо бир алтын мында. Могу менин саатымдай да, мындай айтканда. Бул алтын эмес, эркек алтын саган болбойт. Алтын экен ойлоп кетпегиле. Ана караңыз, ушунчалык деңгээлде. Ошондон 40.000ди. Эми мындай салып келе турган болсок, баланча килограмм болуп кетет. Ошону барып устаздын алдына алып келип берип атат экен. Баягыл жерден устаз айткан, "Устаз, кереги жок" десе, "Жок" дептир, "Жок. Сен менин баламма сен тамга үйрөттүң. Тамганы тамга кошконду үйрөттүң. Мына балам эми көзү ачылып, эмне жакшы, эмне жаман экенин билип атат. Ошону сен бул мен үйүмдө болгонун алып келдим. Эгерде дагы көбүрөөк болгондо, мындан да көбүрөөк бермекмин" деп айткан экен. Карап атасызбы кандай нерсе? Бул акылдуулардын акылдуусу. Имам Абу Ханифа рахимулла, Имам Азамдын илим деңгээлин алганда, Алла Таала 10 түрлүү мындай 10 даражадагы илим жараткан экен. Ошо 10 даражадагы илимдин 9 даражасын пайгамбарыбызга берген экен. Андан кийинки пайгамбарыбыздан кийинки аалымдар ошонун 10дон 6оосу болгон экен. Эми караңыз, ошол 10дон 6 илим бул пайгамбарыбыздан кийин Имам Абу Ханифада болгон экен. Андан кийинкилер азыркыларга илимдин 100дөн 1 демке бир бөлүгү эле экен. Азыр эң чоң 20 жыл окуп келсе дагы ошо илимдин ушунчалык деңгээли берилет экен. Көрдүкпү? Ошол Имам Абу Ханифа, Имам Азам ушунча илимдин атасы болгон, илимдин дарвазасы болгон Имам Азам рахимулла баласын окуткан мугалимге барып жанакынча хадия кылып атат экен. Биз болсо азыркы заманда эмне кылат экенбиз? Муалимди ушундай төмөн даражага алып келип койдук. Негизинде эң бийик даражада муалим туруп, бир брахма бар. Азыркы мезгилде брахма деп коебуз, жанагындай ойчул, тиги индуисттердин бир чоң бир өзлөрүнчө аалымы бар, бирок ошо философия күчтүү да алардачы. Ал ушинтип айтат да, мурун дейт, мурунку замандарда адамдарды акылдуулар башкарган дейт. Ал эми акылсыздар аларды түшүнүш үчүн аракет кылып окушкан дейт. Эми азыркы мезгилде дейт, заманды акылсыздар башкарып калгандыгынан дейт, аалымдар, илимдүүлөр дейт, билимдүүлөр, алар жакшыраак түшүнүш үчүн акылсыздардай сүйлөп калды дейт. Заман алмашып кетип атпайбы? Айланайындар. Муалимдин даражасы ушунчалык деңгээлде да Алла айтат да, билүүчү менен билимсиздин айырмасы асман менен жердей. Бул жерде кээ бирлер ойлошот, бул молдо жөн айтылып атат го. Жок. Математика бар, физика бар, химия бар, биология бар, астрономия бар, ошол эмне тилдер бар. Мисалы, тилдер бар. Ошол мезгилде гуманитардык илимдер бар, акылы жетпеген, социологиялык илимдер бар. Биз илимдин баарын мондай бөлүп салдык да. Эми ар бири өзүнүн деңгээлинде аалым. Физикадан жакшы билеби? Бул ошо физика илиминин аалымы, молдосу. Химиянын эмеси. Эми ага жетпейт эч ким. Бир дагы ишенесиз, бир дагы ырчы, бир да тамада, бир дагы эме муалимдин таманындагы турган кирине жетпейт. Эме Таалимул Мутааллим деген жакшы китеп бар. Качан ошону эмеде дини окуп атканда, ошол муалимди сыйлоо жөнүндө илим алардын алдында үйрөтөт. Атайын бир примерно бир 50 барактык китеп, аны баардыгы матыны менен окуйбуз. Мына ошол жерде айтат. Кайсыл эл, кайсыл адам өзүнүн жеринде турган же четтен келген устазды, муалимди сыйласа, анын баласынан дагы устаз, муалим жакшы адам чыгат деп айтат. Эгерде ошол эл
өзүнүн муалимдерин, аалымдарын, молдолорун диний жагынан нөгүттө болсун мейли, дүйнөбүй жагынан болсун ийгүттө ошолорду сыйлабаса, анда ошол элден бир гана наадан анан жахилдер чыгат. Жахил деген жанагындай адеби жок, адашкан, наркоман, жана Кудай сактасын наузубилла, көбүнчө жиндүүгө окшогондор чыгып калышы коркунучу бар экенин айтып кетишкен. Демек, машалла, мынакей, эми сөздүн акырына келе атабыз. Мен көп сүйлөп коюп турмун, кечирипсиңиздер. Тажап кеткен жоксуздарбы? Ай, машалла, Алла разы болсун. Сонун угуучу экенсиздер да, машалла. Агайдан эле коркуп турат окшойсуңар баары. Директор азыр турду. Аллах разы болсун. Демек, эмне болду мынакей? 3 негизди айтып бердим сиздерге. Ата-эне, муалим. Мен муалимдердин этикетин бир аз кичине сөз сүйлөп койдум сырттан эле. Сиздерди мен муалимдер сыртынан көбүнчөсү таасир берет деп эсептейм. Менин Сайныбай деген агайым бар болчу, раматылуу өтүп кетти. Ал агай эски муалимдер анан кийин киргенде эле минте берчи да. Мындай бул жерде отурасың, мен отурасың. Эрмек. Десең, сен мисалга алса, кийин директор болосуң. Агайым койт директор болуп көрбөйт деймсиң. Агай менен теңиш болуп аласың 11 класстачы. Анан агайлар менен ушунда теңиш жакта сүйлөп калсаң, агайым койгуңуз ушунда эле бересиз, эже койгуңузчу дейсиң го. Анан сен сен директор болгондо сен могул жерди момундай кылышың керек. Чечкүндүү болушуң керек болот. Деп мындай карап туруп, кээ бирде ойлонуп коем, сен молдонун баласы ушу директор молдо болуп калат го. Мен молдолорду жаман көрөм дей берчи да. Анан эми карасаңыз, ошол адамдын ушу сөзү мынакей мен азыр силерге мектепти бүткөнүмө мына 94 бүткөн болсом 33 жыл болот абы? Мына мен силер 32 жылдан кийин субханалла ушул агайдын айткан сөзүн айтам. Демек ал адамдын айткан сөзү, мындай айтканы жанагындай бир таамай тийгендигинен жашоодо мисалы көп адамдардын жолун мындай сөздөрүн эстеп калып, жашоодо бир багыт алып атат экенбиз. Ошол себептен агайлар, эжейлер, алтындарым, силерди абдан сыйлайм, машалла. Аллахым разы болсун силерден. Жашоодо силер эч жаманчылык көрбөгүлө. Балдарыңар субханалла ушундай жакшы балдар болсун, ата-энелер, мындай мугалимдердин балдарычы. Анткени себеп силер биздин балдарыбызды тарбиялайбыз деп атып, биздин балдарыбызга керек болсо өзүңөрдүн балдарыңарды унутуп калдыңар. Ушул болуп атпайбы? Эми силердин курманчылыгыңарды бир 20 000 сом үчүн кылып аткан курманчылыгыңарды элестете албайм мен. Кээ бирде алсаң 20 000 сом, кээ бирде бир эле чай болуп калат, чындачы. Бирок эмне болду? Сиздердин субханалла ушунча өзүңүздөрдүн жашоодо мына курманчылык кылып, ушу элдин балдары окуса экен, ошолордун баласы жаман болуп калбаса экен деп, жөн эле бирөөнүн баласы үчүн тил угуп атканыңарга деле ыраазымын. Менин балдарым тентек, аябай тентек, билем. Мен чыдай албайм 5 мүнөт, 10 мүнөт дагычы. Бирок мен дайыма талап кылам эжеден. Эжей, баламды мынтип койсоңуз, эжей мынтип койсоңуз депчи. Эмне үчүн? Анткени биз силерге ишенебиз. Биз мугалимдерге ишенебиз. Билебиз ушулар биздин балдарыбызды жаман да болсо келечекте субханалла 2 жерде 2-4 деп субханалла бир нерсени эсептетип бир жок дегенде дүкөндөн нан сатып алганга үгүттөйт дегенчи. Эми жаман жак болбой койбойт. Ошон себептен силерден суранычым эле ушул эң негизгиси сырттан жакшы үлгү болуп бериңиздер. Балдарыбыз силердин бир да жаман жагыңарды көрбөй койсун. Мына силердики ушул. Ал эми ата-энелерге болсо, бизге болсо биз күнүгө күрөш. Ал эми менин балдарым болсо, машалла, мына кыздарым отурат, кээ бирлери мындай чыдабай чыгып кетти. Кудай буйрса, президенттер чыгып кетти, Кудай буйрса. Оппозиция. Алар эмне кылабыз эми? Айтайын деген нерсем ушул. Машалла, кыздарым, балдарым ушул экөө ата-эне менен муалим. Негизи бул дүйнөдө бизде 2 атабыз болот. 2 энебиз болот. Бирөөсү бул өз ата-энебиз болсо, экинчиси бизге тамга үйрөткөндөр. Муалим. Негизи муалим деген сөз бул араб тилинин сөзү. Муалим, муалиматун, муалим эркек, муалиматун бул аял. Эми мындай айткан мактабатун, мисалы мактаб деген сөз субханалла, мактаб бул китепкана деген сөз. Баягы кийин школа болуп калды, фаслон, бул класс. Булар өзүнчө мындай сөз немеси араб тилинден келгенде бардыгы эле китабын, дафтарым болуп эле бул бүт бардыгы тең каламын бул мындай айткан жанакыл биздин постоянно араб тилинде сүйлөп аткан сөздөрүбүз бул биздин жашообузда бар. Бүт бардыгы тең. Мисалы алса, партада эле өзү орусчасы да
Бирок субханалла бул өзү арабча айтылган нерселер. Олтургуч деле ошондой. Бүт бары. Айтайын деген нерсем бул эмес, балки доказать этим деле келген жок. Бул айтайын деген нерсем алтындарым ушул муаллимдер дагы биздин эркек болсун, аял болсун биздин эмнекен экинчи аталарыбыз. Кимде ким өз ата-энесин сыйлай алса, анда Кудайым буйрса сый көрөт өз балдарынан. Эгер муаллимдерди сыйлай алсаңар, анда Кудайым буйрса Алла Тааламдын сыйын көрөсүңөр. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени себеп ар бир тамга үйрөтүүчү, ар бир жол көрсөтүүчү болуп эсептелет. Алардын жаманчылыгын карабагыла. Билесиздер, муаллимдер бул китепти алат. Китептин ичинде эмне бар болгон болсо, ошол нерсени гана айтат. Ошол себептен бизде сөз бар. Чоң бир ким деген Мубарак деген чоң бир алым өткөн, эгер эметпесем, онун атын эметпесем, ал айтат да, мындай дейт. Ким сүйлөп атканын карабагыла дейт. Эмне сүйлөнүп атканын карагыла дейт. Ким сүйлөп атканын карабаш керек. Эгер жакшы сөз болсо, акылга салып тутуп коюш керек экен. Кээ бирде деле бир деле көчөдө кетип бараткан мас деле болушу мүмкүн. Эй, абайлагыла деген сөз боло турган болсо. Абайлаш керек турбайбы бул жерден деп, ментип эки жакты кайсы нерсени абайлашым керек деп акыл жүгүртүп коюш керек экен. Анткени жаман адам сүйлөдү, бирок ал айтканы пайдалуу сөз сүйлөдү. Абайлагыла деп. Туурабы? Эгер ата-энеңер силерди жаман болуп аткан болсо деле, силерди түшүнбөй аткан болсо деле, ай балам абайлачы, дегиле абайлачы, мен жаман көрсөң айланайын, абайлачы дедиби? Сен абайлап койгон. Анткени сенден тажрыйбасы көп, сени өлбөсүн деп баккан, сени каккан, жакшынакай жолго салган, кийимиңди бүтөп берип аткан, сени жанагындай кирпигиңди чаптап берип аткан, колуңа лак басып берип аткан, субханалла, кирпигиңди терип берип аткан апаңын менен атаңдын акчасы ал, сенин акчаң эмес. Ошону деле жок дегенде ошону бир барктап койгула. Эмне берип аткан болсо субханалла. Караңыздар канчалык барктай турган нерсе көп экен. Жашоо бир келген байлык. Адам үчүн бир эле келет. Эми бул бардыгыбыз үчүн. Муаллимге дагы, ата-энеге дагы, балага дагы, окуучуга дагы. Жашоо ушундай. Бир эле келет жашоо. Буну бизге Алла Таала сыноо үчүн, кооздук үчүн берип койгон. Бул дүйнөдө болгон адам баласы жакшы жашап өтүүнү аракет кылыш керек. Жакшы ниет менен, жакшы амал менен, жакшы мамиле менен, жакшы жүрүү менен, жакшы субханалла жылмаюу менен жашап өтүп коюш керек экен. Барбы, жокпу, жашооңдо байсыңбы, кедейсиңби, ооругансыңбы, ооруган жоксуңбу, акылың барбы, жокпу, бул дүйнөнү жакшы жашап өтүш керек экен. Сонун жашап коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде бул бир эле келет. Бир күнү бул чоң күйүп турган жарыктык чык деп өчүп калат. Ошого чейин жашоонун кадырын билиш керек. Бир күнү сенин жаныңдагы бардык, сени ойдоп аткан бардык, жакшы көргөн дагы, жаман көргөн дагы, берип аткан дагы, бербегени дагы субханалла сенин жаныңа жок калат. Ошол себептен бул дүйнөдө адамдар субханалла өзүнүн максатын, жолун таап жашаганга аракет кылыш керек экен. Аракет кылабызбы иншалла? Аракет кылган келген жокпу? Аракет кылабызбы? Агай, машалла. Алла разы болсун. Бир аз болсо кичине эмерип койдук. Эми бир аз сурооңуздар болсо иншалла бергиле. Кайсы нерсени түшүнбөй калдыңар, уялбаңыздар. Мугалимдер дагы, окуучулар дагы, ата-энелер дагы машалла. Мен өзү силерге мындай карап көрсөм, мындай илимий сүйлөп баштасам, баарыңар эле мындай болуп калгандан анан минт тура башка жака өткөзүп салдым да. Анткени себеп буну атайын семинар кылып, анан бир 10-15 сабакка бөлүшүм керек негизиндечи. Мен силерге мындай жийип туруп, ровно 1 саат 15 ровно 1 саатка киргизип коюп турмун.